Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Манас жаңырыгы телеканалында Доктор Плюс аттуу телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Сиздердин сыналгыңыздарда бүгүн азыр медицина темалары жөнүндө Саламаттык сактоо министри Таланбек Абдуллаевич Батыралиев конок болуп отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү мына темабызды болсо негизи кенен ошол биздин медицина системасы жөнүндө мындай тема деп тандадык. Эртең болсо мына чоң майрам келе жатат. Кыргызстандын эгемендүүлүгү, ошол эгемендүүлүгү мына 26-жыл болуп отурат. Өзүңүз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, медицинага ошол кандай жол менен, эмне себеп менен ошол медицинаны тандап отуруп, анан ошол узун жолду өтүп отуруп, мына бүгүн министр постто ушундай элге кызмат кылып келип жатасыз. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Мен мед институту Бишкекте эле бүтүрдүм. Бирок медицинага мындай кичинекей мен көксөп же болбосо эстеп жүрүп медик болгон жокмун. Анткени ошол 70-жылдары дүйнөдө биохимия, биофизика өзүнчө бир жаңы тармак болуп, мындай бир бүт адамдардын дүйнөсүндөгү медицинада бир жаңы бир багыт катары көрсөтүлүп берилип атканынан эми биология, физика, биофизика, биология, химия, биохимия булардын биргелешкенде ошол баратканда албетте бүгүн айткан оңой. Ал убакта бир жаңы бир тармак катары отуруп ошол жака барам деп, анан конкурстан өтпөй дарылоо факультетинде калып, ошентип анан кийин бул жерден бүттүм. Бүткөндөн кийин эле Москвага ал убакта Советтер Союзундагы кардиологиялык борборго, ошол эле учурдагы мурдагы 4-чү управление деген Кремлевский больницага тиешелүү бөлүмдөр менен биргелешип, Москвага ординатура, аспирантура кардиология тармагында. Бул кайсы жылдары? Бул 84-89 жылдары. 5 жыл. Бирок барган эле учурда менин бактыма кандай дейсиз, дүйнөлүк ушул Москвада биринчи жолу, болбосо бул жерде медицинада окуп деле бизге лекциялардан айтылган эмес, медицинада бир жаңы бир тармактын болгону жөнүндө угуп, ал бул деген баягы активдүү түрдө ичеги болсун, же болбосо кайсы органдарга болсун деле операция кылбай ар кандай түтүкчөлөр менен жаңы бир тармактын ачылгандыгы, айрыкча жүрөк боюнча чоң бир жетишкендиктин болгондордун ошол жерде угуп, көңүл ошол жака бурулду. Ошондо 84-жылда Советтер Союзунда бир гана ангиограф бар болчу. Москвада. Ошол жүрөк боюнча мына жасайт деген, ошол Склифосовский деген тез жардам неменде бир бригада бар. Азыркыда карап көрсөм, эми мындай аябай илкел, тажрыйбасыз бир нерселер жасалчыды. Мисалы болсо жанагы коронарография, бирок мындай жанагы эндоваскулярный операциялар деп коет. Жок, андайлар жазалчы эмес. Жазалчы эмес. Ушул диагностика тарабы. Диагностика эле кел. Бирок дагы ошол диагностика кылып алганда мындай осложнениялары көп болчу. Кээде сааттап сүрүп, андан кийин 4-чү клиникалык ооруканада, анан кийин Бакулевода 2 жерде электрофизиология. Мен 2 тармакка мындай кызыгып, анткени барганда биздин жетекчибиз ошол эски убакта политбюронун главный консультанты. Политбюрону билип атасыз. Ооба. Анан бир 15ге жакын Советтер Союзунун деңгээлинде кызматы болгон кишинин колуна түшүп, Өтө бийик. Бийик. Анан өзүнүн тармагы аритмия экен. Бир чет аритмия. Анан экинчи дагы бир мага бир шанстагы бир жол ачылды да. Ошол убакта Советтер Союзунда биринчи жолу дүйнөдө космоско атайын адам даярдап аткан ошол биздин комшу бөлүмдөгү Атьков экен. Институт ошондой, космонавтика. Жок, кардиологияда эле, өзү кардиолог. Мына азыр телекөрүүчүлөр биздин кесиптештердин көпчүлүгү билет. Бизде Норузбаева Айгүл Мукашева деген эжебиз бар, профессор. Ошол экөө бирге иштеп, бирге чогуу. Ошол Айгүл Мукашевна, Атьков Юрий, Беленков Юрий Никитич деп бул 4-5 киши Советтер Союзунда биринчи жолу ММОД
биринчи мындай эхокардиографияны Советтер Союзуна киргизген адамдар. Жаңы методдарды мындай внедрение деп коет, изобретение катары деле мындай. Ошону биринчи колдонуп Советтер Союзунда кардиологияда колдонгон адамдар. Анан биз ошолорду көрүп бул тармакка барсакпы, же адаттагыдай эле стетоскоп менен анан кийин деп бир тандоо жолуна түштүк. Изденипчи. Булардын бүт бардыгына бир айрыкча бир өзүңү даярдашың керек экен. Анткени мен аны мединститутта уккан жокмун, көргөн жокмун, эч качан буну лекцияда берген эмес. Анан бир жаңы эле тармакка момунту эле кирип калдым да. Ошол кезде 80-жылдары мындай жаңы нерсе көп болчу да. Мындайча айтканда век инновация деп коет. Азыркы болсо, мисалы болсо, илимий тараптан изилдөө бир нерсе, жаңы бир нерсе таап чыгыш өтө эле кыйын болуп атпайбы? Ал кезде көп нерсе ачык болчу, туурабы? Эми арка ретроспективне карап көргөндө деле ошол учурда деле биз Советтер Союзу 10-15 жылга чет өлкөлөрдөн кеч калган экенбиз. Анан биз ошол тармактын аркасына кеттик. Кайсы тармакты бул жакка барсаң бул жакка жакшы, окууда өткөн окуган жерим аритмия бөлүмү, жаш 2 Сергей Павлович Голицын деп, Голицындерди билесиз го? Ооба. Поручик Голицын. Ошолордун небереси Сергей Федорович Соколов деп. Момундай өтө мындай Орусия мындай өлкөсүнө бардыгына ошол тараган кеңири мындай таанымал адамдар. Анан ошолордун жанына кирсемби, же болбосо мына кардиологияны, инвазивный кардиологияга кирсемби, бирок ученый советке кирсең, билим бозордун баягы уруш талаш, бирин-бири критиканы карап көргөндө, негизинен ошол убактагы биздин академик профессордун көпчүлүгү кардиологиянын жаңы тармакка өнүгүшүнө анча деле көңүл бурчу эмес окшойт, көңүл бурчу эмес, бунун келечеги жок дегендей кылыпчы. Кечиресиз, ушул суроодон эле башка суроо жаратылса кандай болот? Мисалы болсо, азыркы сиздин көз карашыңыз кандай? Биздин медицина илиминин мындай бүгүнкү абалы кандай? Мындай сиздин оюңуз өзүбүз. Медицина илими аябай начар. Анткени буга биз интеллигенцияны күнөөлүбүз. Ошондуктан бүгүн тармакты баягы медициналык илим бул кыргыздык же болбосо орустук же кытайдыкы деп бөлүнбөйт. Ооба. Илимий бардык адамдар бир. Ошондуктан кээде баягы илимий ачылыштар андай мындай деп басма сөздө чыкканда мен мындай кыжырым келет да. Анткени сен башка бирөөнүн бүткүл дүйнөлүк журналдарын окуп, алардын илимий жыйынтыгын окуп атсаң, сен дагы окут башкаларга. Сени да талкууласын, сыналсын. Бул эң азынан 30 жылдан мурун электрондук ортомдо болгон плаш аянттар бар. Сен ошол жерге кой. Ооба. Албетте, мындай илимий бир иш кылса дагы ошону публикация кылыш. Сени баягы атыңа жараша, баягы илимий даражаңа жараша көрсөткөн бүт ключевые слова ошол керектүү сөздөргө жараша сенин илимий даражаңа көрүп, сен менен дүйнөлүк илим бозо сага катна байланышка өтсүн. Ошондуктан бул жерде мен муну айткым келет, эч кимди эле сындабайм, сындоодон алысмын, бирок сиз койгон суроо так айтайын. Медициналык илимдин акыбалы аябай начар. Буга биз интеллигенция, медициналык интеллигенция күнөөлүү. Эмнеге? Биз мындан кийинкисин ойлошубуз керек. Мен өткөндө деме кылбайм. Жаштарды бүгүнкү дүйнөлүк стандартта даярдап, дүйнөлүк стандартта макала жазып, ошол өзүнүн илимий аз да болсо кошумун, салымын таанылган журналдарга жазып, сын пикирди алып, бир Кыргызстандын атын кичинекей эле бир бөлүм болсун, же болбосо кичинекей бир оорукананын кызматкери катары Кыргыздын бир илимпозу катары бир чет мамлекеттеги таанылган журналда бир жерде көрсөтүп койгон деп көрсөтүп коюу бир жаш илимпоздун Кыргызстанга болгон, Кыргызстан медицинага илими болгон кошкон салымы деп ойлойм да менчи. Ооба. Мунун баасы жок. Ооба. Ар бир мисалы болсо кандидат, медицина илимдеринин кандидаты болобу же доктору болобу, ар бирөөнүн өзүнүн темасы болот. Ошол темасынын болсо актуалдыгы, жанагы мындайча айтат, практикалык мындай кошуму барбы, жокпу, аны болсо азыркы кезде сиздин оюңуз боюнча өтө мындай жакшы эмес, өтө начар абалда турат. Ошол
туурабы сиздин айтканыңыз боюнча? Башка темаларга мен бул жерден пайдаланып айткым келет. Көрүүчүлөрдөн эгер жаштар мага ушундай бул кызыктар болсо, мынау www.researchgate.net буну карап, анан googlescholar.com ооба ошол жерге келип материалды көрсө, менин мага болгон сынды да окуйт. ооба Ошол болгон мага менин жумуштарым болгон мындай ссылкаларды окуйт. Ким окуду, ким окуган жок депчи. Өзүңүн кылган ишиңди мындай ачык бир майданга коюу. ооба бул Бир илимпоз катары. ооба бул болсо жанагы неме да Scopus'ка дагы кирет. Бул болсо жанагы индекс цитирования деп коет. Мисалы болсо RINDS болсо бул жалаң эле Россия менен СНГге таралуучу, жанагы Scopus деген мына сиз айта кеттиңиз сайттарды бул болсо жанагы национальная Кохрановская база деп коет. Ошолор болсо бүт дүйнө жүзү боюнча Япония болобу же Кошмо Штаттар болобу же Европа болобу бүт дүйнөнүн ошол окумуштуулары, илимпоздору өзүнүн жана иштерин болсо ошол жака публикация кылат. Жана ошонун арасында биздин бүгүнкү коногубуз ошол Таланбек Абдуллаевичтин дагы көп жумуштары да бар ошол жакта. Мен ойлойм, ушул бизде жанагы ВАК деген комиссия бар да, высшая аттестационная комиссия. Ошондагы мындай запростору болот. Мисалы, ошолорго жооп берсе, мисалы RINDS'тен болсо 40 балл болуш керек, жана Scopus'тан болсо 5-6 эле балл. Ошондой мен ал жерден кээ бир нерсесине мен кошулбайм. ВАКты, бирок бир аткардуу бийликтин мүчөсү катары мен аларды сындагым келбейт, алардын алган немесине. Анткени эмнеге бир РНИЦке кирген бир журналга кирип алды, 10ду 15ти кылып, общий суммасынан набирать этип, тегиден өтүп аласың да. Андай жок. Биринчи, экинчи басамак сөзсүз түрдө индекс кирген, андан кийинкиси деп караш керек. Ансыз болбосо сен бүт RINDSте киргени менен топ алып, докторлук даражадан аласың. Оңой болуп калат да. Доцент да болосуң, профессор да болосуң, аркасынан келген сага болгон укугу. Анан кийин бир өмүрүндө мындан 40 жыл мурун докторскийин жасап алып, бүгүнкүгө чейин бир макала жазбай, анан доктор наук, профессор деп анан жаш биздин адистердин башын чагат да. Ооба. Бул биздин кемчилигибиз эмнеге? Анткени бир илмий даражаны ташуу чет мамлекетте ошол дайыма ошону өркүндөтүп иштеген кезиңде гана. Өмүр бою илимпозду иштебегенде ташый албайсың сен. Ооба. Албетте. Bizde ilmi darajа сенин бир генеральский неме катарды званияда эле да, ошондой сыяктуу. Мисалы, ол анан баягы келет, заключение жазат, доктор наук, профессор деп, анан кийин статусту эле кошот. Бирок кээ бир укукта ал заключение бир катар адамдардын тагдырын чечет да. Албетте. Кечиресиз, бүгүнкү биздин убакытыбыз өтө тар эле, бир эле ошол суроого бүт телепередачаны Арнодон алзыраак кылып, экинчи суроо, мындай атайын суроолор даярдап алдым эле. Мына жакында 2-августта ошол биздин президент, өлкөбүздүн президенти жаңы законго кол койду эле. Атайын ошол министрлик менен даярдалган жанагы дар-дармек агентствосу менен чогуу. Бул эмне деген закон жана бизге кандай ошол мындай жакшы нерселерди алып келет. Мисалы болсо дар-дармектердин мисалы ар кайсы аптекада ар кандай баалар. Бир эле дарыны болсо мисалы бир жактан 400 сомго алса, бир жакта болсо 500 сом, үчүнчүсүндө 600 сом турат. Эмнеге ошол мындай ар кандай жана ушул закон кандай бул маселеден дагы башка кандай маселелерди чечет? Мен бир министр болуп келерден мурун эле мага коюлган 2-3 бир конкреттүү түрдө маселе бар болчу. Президент тарабынан. Биринчи дар-дармек секторундагы тартипти оңдоо. Ооба. Ал жердеги бир дүйнөлүк стандартка жараша бир жүгүрүштү коюу, эрежелерди. Экинчи медицинанын модернизациясы, үчүнчү медициналык тармактагы системаларды алмаштыруулар. Реформалар дебейин, реформаны эл жадап бүттү. Ооба, ушул эле суроодон бир аз ошол кетсек, мисалы реформалар, канча реформа болду? Реформаларга бир аз өзүбүздүн оюбузду айта кетсеңиз. Мен ушул кайра реформа дегенден узакмын. Анткени реформа системанын өзгөрүшү болмойын, ал реформага жатпайт.
Биз кээде реформага чоң акча керек дейт, кээде керек деле болбойт. Вот маселен Советтер Союзу таркап атканда акчасы жок эле көп реформаны жасап койсок болмок да. Анткени кааласак да каалабасак биз башка бир форматка өттүк. Ошентип анан кийин Советтер Союзу тарады. Тарагандан кийин акча жок, дары секторун колдой албайбыз деп туруп, анан кийин баягы мамлекеттик жакшы аптекалардын бүт бардыгы ошол эле учурда отурган, кызматта отурган адамдардын жакындарына же тааныштарына же көрөгөчтүк кылып, кечээги коммунисттер бүгүн капиталист болуп, буржуаз капиталист болуп, капиталист десең да неме жатыркайт да. Урушат. Мен свободный немен ишкермин депчи. А бирок отурган иши, кылган иши баягы аң сезимин баягы эле кечээги менен бирге Советтер Союзунан келген адам. Акча табууга мүмкүнчүлүк берди. Арзан ошол зданиялар менен бүт аптекалар алынды. Деп анан кийин мамлекеттен муну каржылоого мүмкүнчүлүгү жок деген шылтоолор менен дары секторунун бүтүндөй 100% жекеменчикке өттү. Мына эртең 26 жыл эгемендүүлүктү куттуктайбыз. 26 жыл биз бүгүнкү кабыл алынган мыйзамдар же болбосо укуктук нормативдик акттардын бүт бардыгы ошол дары дармек тармагында иштеген биздин ишкерлерди коргоого багытталган. Жада калса саламаттык сактоо министрлиги лицензия берип каалагандан жаба албайт. Мындан бир канча жакынкы убакытта эле ишкерлер боюнча дагы атайын мыйзам кабыл алынып, жаңы ачылган ишканаларды 3 жылга чейин текшере албайсың. Текшерүү же арыз болот, соттун чечими менен же болбосо бир өтө көйгөйлүү арыздын негизинде органдардын тапшырмасы менен болот. Текшерүүлөр азыраак болот турбайбы? Мисалы болсо көп эле жанагы медицина мекемелери болсо көп эле улам эле ар бир ай сайын эле ар кайсы мисалы бир текшерүүчү келип кетсе, экинчи айда башкасы текшерип кетет. Ошого мисалы көп көйгөй түзүп атпайбы? Анан мен эми дары деп сурап калганыңыз үчүн бирок 2,5 жылдын ичинде араң өткөздүк. Бул ойлогудай мына болбойт, муну мен билчүмүн. Анткени баягы ойлоп көрсөңүз, баягы бир крандан шыр акпаса деле дайым белгилүү бирде тамчылап турган бир акча бар. Киреше. Анан пайдалуу жагын алып келип, пайдасыз дегендерди карабай коюшкан. Маселен, бизде гемофилия боюнча 350 орун ойнойт. Өлкө боюнча 350. Бул бир фарм компания үчүн чоң бир киреше алып келбейт. Ошондуктан алып келгендердин саны аз болгондуктан бааны жогору коет да. Коет. Башка тармакта деле бөлүп алышкан. Мисалы болсо, мына башка өлкөлөрдө Иран, мына жакында Иран министри келип кетти, ошондон суразак болсо, көп эле дарылары өзү чыгарат. 95% Иран өзүнүн калкын өзүнүн дарысы менен 95%. Жада калса 40 өлкөгө дары тармакты экспорт жасайт. Мейли ошол эле Ирандан дарыны алып келип бул жака сатса деле. Мисалы эми экиси деле 2-3 эсе деле кошкондор бар да. Сата албайсың, анткени баягы каттоо системасына өздөрүнүн укуктук ченемдүүлүк бир немелерди киргизип алган. Мына мыйзам кабыл алды, биз ошолордун бүт бардын кайрадан иштеп чыгышыбыз керек. Жаңы токтомдорду токуп, буйруктарды чыгарып, буга калкыбыздын айрыкча активдүү катышуусу керек да. Мындай калктын айрыкча медиктердин арасынан өзүнүн кесибин сүйгөн, өзүнүн калкын сүйгөн патриот адамдардын активдүү түрдө катышып, бүт бардыгы эле туура болбошу мүмкүн, бирок деген активдүү түрдө катышып, жакшы мыйзамдардын мыйзамга ылайык токтомдордун буйруктардын токулушун камсыз кылышыбыз керек. Ансыз ошол мыйзам иштеш үчүн дагы калктын жардамы керек. Мен урматтуу кесиптешим экөөбүз бүгүн Женевага барсак, 1 саат жүрсөк жөө. Же 2 аптека көрөбүз, же көрбөйбүз. Жок. Бизде болсо бир көчөдө мисалы жанында 5 аптека, 3 аптека мындай кошуп жанына болот да. Анан биз баягы мына аптека биринчи акырын деп антибиотиктү баштадык. Ишенесизби? WhatsApp'ка же болбосо соцсеттерге менин адресиме жаздырган кандай гана айыптоолор түшүнө албайсыз. Ар ким өзү билет. Демократия тигиндей, андай болбойт. Ар бир дары эч бир өлкөдө
өзүнүн калкынын ден соолугуна ойлогон мамлекет каалагандай дары жазып каалагандай сатууга мүмкүнчүлүк бербейт. Ошондуктан ар бир дары күчтүү дары врачтын контролунда, көзөмөлүндө болуп, эгер бир күтүлбөгөн жыйынтыктар чыгып калса, билесиз, инструкцияда деле жазып турбайбы, мындай болуп калышы мүмкүн. Ошол побочный эффекттерде болгондо катталып, ошолордун бүт баары билдирүүсү менен жыйынтык чыгарылып турушубуз керек. Анан мен иштебейт го. Бүгүн мындай акыбалга келип калдык. Акчаң болсо эмнени сатып алсаң болот деп. Жада калса мына базарга өткөндө бир убактарда мени депутаттар сындашты. Эмнеге айтып атасыз, базарда да сатылат. Мына базарда жайып эле отурат. Ооба, ошондой. Мен бардым. Министр келет дегенде баягы зынчырдан берип калат. Жада калса медициналык борборду жаап алышат. Мен одно моментте бүт баарын жаап албайм да. Зынчыр менен эле кетет. Аны ошондо карабастан карганын көргөндө, ушунда дары-дармектин акыбалын көргөндө ойлойсуң, бул дарыны ошо Саратандын ысыгында сатып аткан ким? Биздин жаран. Ал деле өзүнүн үй бүлөсү бар. Сатып алганда биздин жаран. Ооба. А бүгүн интернетке кирип, же болбосо телефон кармалган адам барбы? Жок. Жок. Ооба. Ушул дары-дармектин Саратанда ошол атайын шарттарда сакталбаганда кандай таасир бериши мүмкүн, таасир береби, бербейби, бузулабы, интернеттен бир карап койсо болбойбу? Бул жерде мен айткым келет, культуралык мыйзам менен эле эмес, ар бир жарандын өзүнүн саламатсыз ден соолугуна болгон мамилеси. Бул жана персоналдык саламаттык деген ошол понятие. Мамилеси. Эгер ар бир жараныбыз ошол ден соолугуна мамилесин мындай көтөрбөсө, биз ар бир аптекага же болбосо ар бир врачтын аркасына бирден тергөөчү койсоң деле бул бүтпөйт. Кереги жок. Ошондуктан биз системалык өзгөртүүгө кетишибиз керек. Кыйынчылыктар болду. Менен ушунчалык кыйынчылыктар менен 2,5 жылда араң өткөздүк. Ошондо бул белгилеп айткым керек. Ар бир кадамында президент сурап, колдоп турду. Кийинки суроого өтө берсем болобу? Мына болсо жанагы онкология борбору боюнча өтө эле мындай көп суроолор болот да. Мисалы болсо жана дары-дармектер өтө кымбат деп. Мен мисалы өзүмдүн байкашым боюнча, мисалы онкология боюнча дары-дармектер бизде чыкпайт. Бизге болсо өтө кымбат бааларда келет, а башка мамлекеттерде байкап көрсөм, мисалы Турцияда же мисалы вот Индияга барып көрдүм, ошол жакта баалары арзан экен. Кээ бир учурда 2 эсе. Муну болсо ушул жанагы спекулянт деп коет. Муну болсо кантип токтотсо болот ушул? Мен бул жерде да айтып атпайм, дагы деле бул жерде айтам, бул жерде биздин жарандарыбыздын колдоосу. Албетте, баягы муктаждык болгондо адам телефондо мына газеталерди вечерний Бишкек же болсо карасаң аркасында же интернеттен кетип атканда дары сатам дегендей. Эми ыкмасы көбөйүп калды. Анткени шылуундуктун ыкмасы көп. Биз кээде жакшы ишти ошол шылуун фирмалар катары элге жеткизе албай атабыз. Алар биздин алдыбызда кетип атат. Ооба. Маселен менин атым менен Жомабековдун же болсо атактуу биздин Мамакеевтердин аты менен жалган сайттарды алып атып, тонналап дары-дармек сатып атат. Мен органдарга кайрылдым. Прокуратурага кайрылдым, ГКМБга кайрылдым. Эч кандай жыйынтык жок. А биз эмне күчтүү, демекки калктын гана өзүнүн эмесине караш керек да, ошондойбу? Ошондой дагы аң сезими дагы мындай. Эми сиздин айтканга келем, эмнеге кымбат? Мына эски мыйзам боюнча дары-дармек баасын базар белгилейт деп коюпбуз. Ооба. Бул туура эмеспи? Туура эмес бул. Анткени бул башка базар. Бул адамдын ден соолугуна байланыштуу базар. Бул өтө туура эмес. Муну болсо антимонопольный служба деп коет, же мындай атайын закондор менен, жана нормативный правовой актылар менен толугу менен аларды жаап тизгиндеп коеюн деген жокмун. Бул жерде өлчөмдүү бир регуляция болуш керек да. Анткени бүгүн ишкерди буусаң, алып келбей коет. Ооба, алып келбей койсо дефицит болот, дефицит менен байланыштуу кайра эле баалар. Ошондуктан бул жерде бир моуну биз алып барып түшүндүрүп барышыбыз керек да, акырын бул да убакыты келет. Фарм бизнес башка бир бизнес. Ошол биздин калктын ден соолугуна зыян берип, ошолорду контролсуз дары колдонууга түртүп, реклама кылып, ошондон акча таап, бала чаңга баксаң,
Кудай деле көрүп атат, буну жөн койбойт. Мен муну көрдүм. Анткени бул таптакыр бизнес. Жазында бир чоң жерлерди алып эгин эгип, күзүндө көбүрөөк түшүм алып, технологияны колдонуп, анан байып кеткен менен эмес, бул жерде сенин канчалык көп сатканың кереги жок жерлерде же болсо баягы этика тышкаргы мындай ниетичный маркетинг менен алып барып, ошол менен акча таап атсаң, муну Кудай деле, Кудайды болсо мыйзам чегинде муну токтотуш керек. Бир гана нерсеси бар, мунун кандай башка өлкөлөрдүн, мына Россияда чет мамлекеттен алып келген бааны белгилөө, канча келди счетова тура. Ошол баадан 20%дан ашпаш керек dedi. А биз 100, 200, 300 кылып атпайбызбы? 300%га чейин көтөрүп атпайбы? Андан да көп. Кээ бир позицияда билесизби? 500, 600%. Мен чет мамлекетте, мен тармакта иштеген 150-200 долларлык стендтерди бизди $4000 чейин сатышат. Эгер мындай бир жакшылап билбеген адам болуп калса, бул туура эмес. Ошондуктан биз буну бир электрондук ортомдо бир контроль системасына киргизип, бааларды коюп, келген баадан чыккан баасына, ошол эле учурда сатылган немеден мамлекет дагы налоговый ушул бажыдан киргенден тартып акыркы реализациясына чейин контролдуу бир көзөмөл системасын коюшубуз керек. Бул өтө эле мындай чоң жумуш го деп ойлойм. Анткени чоң жумуш дарыны ошол. Эми ойлоп көрсөңүз, сиз чет мамлекетке барсаңыз, монтип кутулап сизге эч ким бербейт немени. Упаковкалап. Бир немени таблетка деген болсо, врач бир таблетка болсо, бир таблетка жазып сизге салафан мешке коюп берет. Эки десе экөөнү берет. Андан башканы ала албайсыз. 100 алам десе деле 100 берет да азыр. Кааласаң 1 тонна ал. Ошондой бар. Акчасын берсең ушундай, же контрол жок да. Контрол жок. Анан текшерип бара албайсың. Экинчиси, ошон менен келгенде, баягы айтып атпайм, бул мыйзам эмне үчүн жазылат? Мыйзам адамдардын ар кандай каалагандай бир аракеттерин бир закон ченемдүүлүккө, мыйзамга отургузуш үчүн. Ошол менен байланыштуу. Ошондуктан бул деген сөзсүз мына Турцияны айтайын, Иранды, мына Ближний Востоктун бүт баарын эле билем. Сен каалагандай сата албайсың. Мүмкүн эмес. Бардыгы ушул дарыгердин контролу менен. Дарыгердин контролу менен. Чоң рахмат. Анан бир кесиптеш катары айтайын. Мына мага азыр көтөрөт да, бир айылда биздин аптекабыз жок, анан кийин тигиндей андаймындай деп. Кайсы дары болбой калса, бир антибиотик болбой калса, адам өлүп калабы сразу? Жок, андай мындай өтө эле кан жоготуу мындай ситуация болбосо, мындай сонный артерия же мындай травмадан бир нерсе болбосо эле антибиотикти биринчи 48 саатта назначение болбосо. Мына шок болду деди. Кыйын болот. Анафилактический шок. Түшүнүп атам. Алар болсун. Күтүүсүз бир жерде турсун. Чукул адамдын өлүп калуусуна тоскоол болгон, куткарган бир 10-15 эле дары дармек бар, ушундай. Жанагы калган ушу бүгүн болбосо эртең алсаң болот. Аптечка. Эртең болбосо бүрсү күнү алсаң болот. Бул чукул дары дармекке керек турган эмес. Көзөмөлсүз алып зыян көргөндөн көрө, көзөмөлдү кеч алып, туура дарыланган оң деп ойлойм. Кийинки суроо. Чоң рахмат. Кийинки суроого азыркы болсо жанагы бизде системалардын бөлүнүшү бар да, биринчи даража, экинчи, үчүнчү даража деп. Азыркы кезде ушул даражалардын ортосундагы мындай байланыштар кандай деп ойлойсуз? Жана реформалар болсо буга кандай мындай өзгөрүү алып келди? Мисалы болсо кээ бир оорулар бар да, первичкага бара турган. Мисалы болсо аппендицит же мындай жөнөкөй хронический оорулар болсо, алар первичкага бар. Азыркы кезде болсо мындай жөнөкөй эле жанагы цистит мененби же пиелонефрит мененби третичкага келет атпайбы, үчүнчү даража. Мен бул жерде бир немкени айткым келет да, кээ бир нерсени эки тарапта ойлойлу. Биринчи оорунун көзү менен, көз карашы менен. Бүгүн сыркоолу же болбосо анын жакындары бизден дүйнөлүк стандартта керек болсо 250 жылдык тарыхы болгон Америкадагы бир стандартты дагы дарылоону көргүсү келет.
ооба. Мен да болсо ошону каалайт элем. Ооба, ар бир жаран ошону карайт. Ушундай. Өзүнө мындай жакшы мындай көзөмөлдүү, жакшы мындай кызматты, медициналык кызмат. Бирок ошол мөчөрдө биздин жарандарыбыз ошол мамлекеттин кызматын, функциясын, туруктуу иштешин сактагап турган салыктын топтолушунда ар бирдин салымы бар. Ушундай ар бир жараныбыздын. Ошол жарандарыбыздын салыгы менен топтолуп, анан өкмөт, мамлекет бюджет түзүп, анан мамлекет иштеп атат, ушундай. Ооба. Эми мамлекеттин көзүнөн караңыз. Түшкөн салык аз. Ооба. 2% мисалы болсо Бизге бөлүнгөн ошол 2% түшөт. Ооба. Анан фомс дегенди анан айрыкча сүйлөшөбүз. Ал топтолгон акчаны бөлүп келгениңде баягы кепилдик программа деген аз эле нерсеге жетет да, калганын бүт баардыгын жарандарыбыз бүгүн чөнтөгүнөн төлөп сатып алып атат. Ушундайбы? Азыркы ошол ушундай болуп атат да. Учурда анда кандай кылышыбыз керек? Экөөнү мындай алып барганда. Биринчиден мамлекет эффективдүү иштеп, экономиканы көтөрүп, ошол 2% эмес да, бир 5%га чейин саламат сактоого аңтарылган берилген акчанын көлөмүн көбөйтүшүбүз керек. Экинчиси, жарандарыбыз өзүнүн ден соолугуна жакшыраак карап, сергек жашоого умтулуп, мамлекетке өзүнүн кошумун кош керек да. Көбүрөөк салымы. Көбүрөөкпү? Жок, ден соолугун гана жакшыраак карап. Жанагы мисалы жеке страховой компания деп коет го. Ошондойлор мисалы бизде азыр алдагы болот. Бизде таптакыр өнүккөн эмес. Анда бул жерде муну ойлоп көрсөңүз, мына бүгүн туура иш алып барса фомс, бул иш болмок. Тилекке каршы фомс ошо мамлекеттин үстүнө эле жатып алып турат да, жаман кайнене дейли. Минздравга ушул катнашы кандай ушундай? Эч кандай тиешеси жок, анткени бизде 10%га чейин жакын эле саламат сактоо тармагында калган. Саясаты бизде акча тиякты. Фомстун азыркы ушул абалы ушундай. Эми фомстун бүгүнкү акыбалы жаман кайнене дейли да. Кала жакшы көргөн келинине берет, бербегенде бербейт. Ооба. Анткени акча жетпейт деп тура берет. Өзүнүн бир немеси менен, проекти менен кетет. Же кыскартып коет. Жогорку кеңешке же өкмөткө барганда саламат сактоо тармагын министрликтен сурайт. Ооба. Мен буну билбей калдым. Чет мамлекетте ооба бар мындай. Бирок ал чет мамлекетте ал фомс анын тышында баягы жеке ар кандай түрдөрүн камсыздоонун ар кандай страхованиянын. Ооба. Камсыздоонун ар кандай тармагын өнүктүрөт. Эми түшүндүм сизди. Ошол политика, финансы жана экономика чогуу болуш керек. Чогуу болуш керек. Бөлүнүп калган. Финансы тигил жакта жүрөт, политика башка жакта жүрөт. Анан эми мен аткаруу бийликтин жетекчисимин. Мына кечээ Чоңонайга бардык. Элдер сурап атат. Муну алып берсеңиз, тигини алып берсеңиз. Албетте сизден сурайт да. Сурайт. Мен ойлоп көрсөңүз, менин тагдырым мына 2,5 жыл толду мен келгениме. Бирок менин бүгүнкү иштеген күнүм 3 жыл мурун белгиленип калган. Анткени ойлоп көрсөңүз, декабрда 17-жылдын бюджети каралды. 18-19 жылдын болжолдуу бюджети бекитилди. 3 жыл мурун жазылып калган. Ошондуктан бюджетке өзгөртүү киргизмейин. Мен ал элдин талабын аткара албайм. А эл менден күтүп атат. Ошондуктан кааласам каалабасам дагы элдин күткөнү 3 жылдык же 2 жылдык кечигүү менен болгон үчүн элдин ишеними аткаруу бийлигинен. Айтсаң болобу, болбойбу дегендей. Андай эмес. Аткаруу бийлиги элдин талабы так болсо, акча болсо, аны чечиш керек. Кээ бир учурларда бар да, ошол планга жазылган акчаны деле ала албай калган учурлар бар да. Мисалы ушул ооруканага акча бөлүнөт деп мындай бюджетке жазылган, бирок бара-бара 2-3 жылдан кийин ал да жок болду. Биз бул сиз койгон суроону мага көп коюшкан. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, биринчи күндөрү саат 4-тө келип биз республикалык планировка өткөзөбүз. Биз бир 6 айдан бери ушундай ыкмага өттүк. Коллегиямдагы мурдагыдай көп расход кылбай, Бишкекке чейин алып келбей, онлайн системадан түз эфирде өткөзүп атабыз. Биздин эшигибиз коомго ачык.
келсин уксун, эмне деген сын пикир айтышып атабыз. Ачык айкын чечимдер кабыл алынат. Ошол жерде мен так сурайм. Маяныңарды алдыңарбы? Берилген акчаны алдыңарбы? Тилекке каршы фонддун адресине айтылган нерселер көп ошол. Аябай көп, сиз айтып аткан. Бирок ошого карабастан ар бир жума сайын мен муну иликтеп, маяныңарды алдыңарбы? Акча берилдиби? Түздөн түз кийлигишем. Ооба. Ошондон бул суроолор азырынча аз. Жакшы. Бирок дагы эле кайрылып айткым келет да, аткаруу бийликтин жетекчиси элдин алдына чыкканда, элдин көйгөйү чукул чечүүгө муктаж болгон суроо болсо, аны чече ала турган бир мүмкүнчүлүк бериш керек. Механизмдер иштеп келиш керек. Мындай оперативдүү мындай иштеп жооп бере турганга мындай механизмдер аз турбайбы? Чоң рахмат. Ушундай анан мен Бишкекке барайынчы, анан карайынчы дегенде элдин ишеничи болбой калат. Ооба. Айттымбы кылыш керек. Ооба. Азыркы кезде мына сиздин болсо жеке дейм да, мындай жергиликтүү жанагы администрациялык жанагы күчтөргө кандай мындай өзүнүн таасиригиз бар, кандай күчүгүз бар? Мисалы кээ бир мен муну айтар себебим болсо, жана жаш кадрлар болсо, мисалы болсо Бишкектен бүтүп, мындай Оштон бүтүп, нарындан бүтүп, анан кийин периферияга барып, региондордон иштегенге көбүнчө жана депозит берет да, депозит маладым. Ошону өзү көп учурда ала албай калган учурлар болот. Бул жерде бербей жатканы. Бул жерде эки маселе бар да. Бир, депозиттин саны аз. Болгону 157. Ойлоп көрсөңүз, алыс аймактар бар. Ооба. Мен ойлойт элем Чаткалга максимум бериш керек. Анткени 6 ай кыш келгенде жабылат. Өздөрүнүн өзү менен алек, жол жок. Адистерди максимум беришибиз керек. А бирок майанасын түзүп, ошол депозитти бере турган система үчүн санын көбөйтүш керек. Экинчи проблема. Жергиликтүү бийликтин саламаттык сактоо тармагына болгон мамилеси. Ооба. Бул жөнүндө мен активдүү түрдө акимдер менен иштеп атам. Тилекке каршы мен келгенден бери 5-чи өкмөт алмашты. Ошондой эле акимдер деле тез алмашкан үчүн алар менен туруктуу иш алып барышканга кээде кыйынчылык болуп калат. Бирок көп жылдан бери иштеп аткандар менен активдүү иштеп, маселен Актала. Акталанын акимине бүт бардыгы арызданат. Муну тыйып койчу. Биздин кадрды уурдап атат деп. Анан айтам, сен да ошону айтканды кылбайсыңбы? Үй берип атат, көмүр берип атат. Ар кандай жаш кадрларга жардам берип, Кара Суудан эки жактан Акталалык эмес, эки жактан кадр топтоп атат. Экинчи суроо, ат башыда жаш кадрдын өзүнүн эмеси менен европалык стандартта тыштан келген жаш кадрларга жатакана куруп берип атат. Ооба. Телевизор бар, Wi-Fi бар. Ооба. Бирок бул бир эле жерде болот го, бир-эки жерде болот го. Жок, бир 10го жакын. Кыргызстан муну тартып кетиш үчүн Кыргызстандагы ошол айыл өкмөттөрү дотациядан чыгыш керек да. Орто жактан албай, өзүнүн жергиликтүү жерден финансаны таап. Мына Чаткал. Ар бир келген жаш адиске 10 000 сомдон кошуп берип атат. 10 000 сомдон. Өзүнүн акызы болсо 5 000 сом, ошого болсо дагы аны кошуп берип атат. Анан жана КТУ деген анда муну баягы высокогорье менен кошулганда, анан кийин азыр ошо жаштарга үй куруу боюнча дагы далалык кылып атышат. Анан менен мурда күнү мен Алайга барып келдим. Билесизби, бүгүн Алай дагы больницада Бишкектеги болгон операциялардын бүт баардыгы болот. Ординаторлор ошол жака барышка аракет кылат. Быйыл 6 жаш адис барды. Бүт баарына евро ремонт болгон. Жатаканасын берип, камсыздык. Балдардын мен кечинде көрдүм, жүзү күлөт да. Бул жакшы политика го аябай, бирок ушул бул жетекчинин тындыгы бардык жагына коюш керек. Жетекчинин тындыгы, жетекчинин жергиликтүү бийлиги менен болгон карым катнашы, сөзү, лидерлик качествы мындай бир сапатынын болушу да. Организатор катары. Организатор катары. Анан өзү шөмтүрөп, больницасына карай албай, эртең менен 9-да келип, 5-те кетип, арыктары казылбаган. Мына ойлоп көрсөң, мындай жетекчилер бизде толтура.
Ушундай акимдер керек турбайбы бизге? Акимдер да керек, главврачтар да керек. Главврачтар анан дагы жанагы саламаттык сактоо боюнча координатор деп коет, ошондойлордун дагы керек. иштеши күчтүү болуш керек. Анткени бул көп жөндүү иш да. Анан жергиликтүү бийлик менен керек болсо, керек болгондо милиция менен, керек болгондо ГКМ менен, керек болгондо профсоюз менен дегендей депутаттар менен иштеп, анткени бул турмуш. Ушундай? Турмуш. Албетте. Жашады сүйлөнгөн болсо үй алып бер. Ооба. Үй алып бере албаса үй болсо жер алып бер. Ооба. Анын чөбүн не жардам бер. Ал дегенде врач болуп отуруп анан жайлоого чыгып чогорсунбу. Ооба. Мал болсо мал баксын. Болушунча ошого мүмкүнчүлүктөрү түзүп бериш керек. Жергиликтүү шарт кандай талапты койсо, жашап кетүү үчүн ошол ыңгайлуу шартты түзүү жергиликтүү бийликтин бул бир функциясы деп караш керек да. Анан жергиликтүү бийликтин сапатын өлчөп атканда жакшы иштет дегенде мен ойлойт элем. Маселени ойлоп көрсөңүз, индикатор жана индикаторлуу болуп карайт элем да. Мына өткөн жылы бизде 16-жылы 68 жараны айымдарыбыз төрөттөн өлдү. Көпчүлүгү баягы кансыздык, начар жашаган дегендей. Бул өтө бийик көрсөткүч да. Бийик көрсөткүч быйыл түштү. Бирок деген ойлоп көрсөңүз, ошол жаран айыл өкмөтү бир кош бойлууну сурамжылап, ошол айылда жашаган билет да кимден начар жашаган. Ооба. Ошого мындай кошумча төлөмдөрдү кылып, же бир нерсе мындай жардам карап. Ооба, албетте. Мисалы болсо, анткени ошол төрөлө турган бала бул бир мамлекеттин жараны. Ооба. Мисалы үйүндө суузу чыкпаса, мамлекеттин келечеги деп караш керек. Ошону чыгарып. Ооба. Башка мындай көз карашты өзгөртүү. Кечирисиз, убактыбыз өтө аз эле. Сиздин сурообуздан эле ушул жаңы суроода профсоюздардын ошол жергиликтүү жерде ошол иш чара жана ишканалардын ишкана болсо, биздин учурда болсо бул ооруканалар, бейтапканалар, ошонун профсоюздары кандай иштеп жатат? Бул өзүнүн мындай талабына жооп береби? Профсоюз деген менин түшүнүгүм боюнча ушул иштеген кишинин мындай кызыкчылыгын ойлоп жана ошону мындай защита кыла турган. Эми мурдагы профсоюз жок. Взносты төлөп атат. Бирок деген азыр профсоюз чыгып алып мага кыжыр келет го. Ачык эле айтайын, мурдагы профсоюз жок. Барып, врачтардын таламын коркоп. Мында адвокация болуш керек да. Бирок деген бул бир башка форма чыгыш керек да, анткени бүткүл дүйнөдө эле медработниктердин өзүнүн бир ассоциациясы курулуп, бизде азыр албетте оорулардын да, сыркоолордун дагы укугун коргойлу. Ошол эле учурда медработниктердин дагы укугун коргош керек да. Кээде сабалып кетип атат. Орой мамилелер болуп атат, сөгүп кетип атышат. Ооба. Дарыгер жооп бере албайт дагы. Жооп бере албайт. Ошондуктан мен ойлойм, баягы туура эмес иштен чыгаруулар болсун, же болбосо иш шарттарын куруу болсун, тамак ашын, кээде ойлоп карасыз, иштеген шартын ушул дежурствого барганда кай жерде отурат, кай жерде салат, канча саат иштеп атат. Анан бул жерден пайдаланып айткым келет. Мен акыркы аудиттердин санына карап, Бишкектеги эле кээ бир мындай кээ бир жетекчилердин 4 ставкага чейин коюп алып иштеген ойлоп көрсөңүз, бул адам кантип кайгына жетишет? 2 ставка деле көп да. Албетте профсоюз. Мен ошондуктан айткым келет, бул профсоюз биринчи кезекте өзүнүн иштеген жарандарында укугун карап, ошого жараша мамиле кылса болот да. Анан мына сөзүмдүн акырында бүткүл Кыргызстандагы элибизди эртең келе жаткан эгемендиктин 26-жылы менен куттуктайм. Элибиз өссүн. Элибиз жаңы жетишкендерге жетишип, тынчтык ичинде жашасын. Биздин элибизге тынчтык гана керек болуп атат да. Тынчтык гана керек болуп атат. Ошондуктан мен бүгүнкү биздин келечегибизди медицина тармагында жаштардан күтөм. Жаштарды региондорго коркпой барып, проблемаларды
элдин проблемасы катары демес, өзүбүздүн проблемасы катары көрүп, ал эми ар бир жараныбызды сергек жашап, ден соолукта болуп, ден соолугуңуз менен, чың ден соолугуңуз менен биздин экономикага салымыңызды кошуңуз. Сергек жашаңыз. Чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Бүгүнкү коногубуз эстете кетейин, Талантбек Абдуллаевич Батыралиев, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри. Бүгүн биз көп эле мындай суроолорго жооп бергенге аракет кылдыгыз, бирок кээ бир суроолор болсо ошол жоопсуз калды го, анткени болсо убакыт боюнча ошол жетишпей калдык. Көп суроолор болсо мына социальный сеттер боюнча жөнөттү эле. Кечиресиздер, кийинки ушул учурда башка форматта ошол мен ойлойм жооп бергенге ошол мүмкүнчүлүк болот го деп. Ошол силерге кааларым чың ден соолук, жана эмки жуманын 3-күнү кечки саат 7-де көрүшкөнчө Манас жаңырыгы телеканалынын Доктор Плюс аттуу телеберүүсүндө. Сиздер менен Элзар Токтоназаров. Саламатта калыңыздар.